Өзү мындай карасаң Кыргыз элинин саясий сабаттуулугу алда канча өсүп, башка бир топ элдерге салыштырмалуу саясатты так жарган, жалган менен чынды айырмалай алган деңгээлге жетип калганы байкалып турат. Арабызда албетте дагы эле баш айланып, кайсыл бир шакылдап кез-кезде сайрап тургандарды, зериккен сайын чыга калып акыл үйрөтүүчү болуп аткандарды угуп, аларды ээрчип жүргөндөр да жок эмес. Бирок мындай адамдарыбыз азыр дээрлик азайып, аз гана санда калды. Социалдык тармактарда, айрыкча Facebook'ta отуруп алып, ойду тоону жазып өзүн бактылуу сезип аткандарды эске албаганда, азыр мекенибизде коомдук саясий абал туруктуу жана ушак айыгын териштирип отурганга эч кимдин убактысы деле жок. Элдин баары өз тирилиги менен, мамлекет болсо жаңы Кыргызстанды курабыз деп, күнү түнү курулуш иштерин жүргүзүп жаткан мезгил. Күн алыс кайсыл бир объектилердин ачылышы, кайсыл бир курулуштарга капсула салуу аземдери өтүп, өлкөбүздөгү көйгөйлөр акырындык менен чечилип жаткан учур. Бирок акыркы күндөрү кайра эле баягы Өмүрбек Суаналиев деген киши 11 буйрук аткаргыч агентин куткара албай жаткан батыштын маалымат каражатына чыга калып, акылдуу көрүнгүсү келгенин көрдүк. Сөздөрүндө конкреттүү же бир дооматы жок, же бир конкреттүү сунушу жок. Өзүн мактап эле отуруп, мен мындай элем, мен анткем, мен мынткем, мен укмуш иштегенмин деп эле сөз салганына күбө болдук. Башкасы мындай кой, мейли, акыркы эле 4 жылдыкты алганда, бул Суаналиевке президент ишеним артып, Баткен облусунун губернатору кылып дайындап, лакылдап эле сүйлөй бербестен бир иш жүзүндө өзүңдү көрсөтчү дегендей мүмкүнчүлүк берген болчу. Бул генерал Чалыш агабыз же өзүбүздүн кыргыз элибиз менен тил табышып, сүйлөшүп, ишти тартып кете албады, же тажиктер менен сүйлөшүп, чечишип, чаң тополоң кылдырбай, генералдык сүрүн көрсөтө албады. Тетирисинче, тажик аскерлери кол салган учурларда куйругун түйүп, кабинетине же резиденциясына бекинип жатып алып, эки элди тынчтандырганга чыга албай, же тажик бийлиги менен татыктуу сүйлөшө албай, мындайча айтканда, генерал эмес эле бир болбогон жөндөмсүз, коркок, орусчасы бестолковый адам экенин өзү бир нече жолу далилдеп көрсөттү. Муну эми бүтүндөй Баткен эли да, жалпы эле Кыргызстан эли да көрүп, баасын эбак эле берип болгон. Анан эми бүгүн чыгып алып, Жапаров андай, Ташиев мындай дегенди эл сүйлөсө дагы ушул Суаналиев жөн эле койсо болмок дегендер канча. Мен эч качан даже душманым болсо дагы мен адилеттүү ага отношение кылам деп туруп, мен министерствону жетекчиликке чейин министр болдум. Эч качан мындай кама же мындай деп айтчу эмесмин.